Eч нерсе кеч эмес, эч нерсе эрте эмес. Бул деген сөз сиз качан ошол нерсеге акылыңыз жетсе же ошол нерсени түшүнсөңүз ошол момент убактысы экен. Америкада бир кыз турмушка чыгат экен, 18 жашында турмушка чыгат экен. Кыз айтат экен, мен окуу университетке барайын, мен сүрөттү жакшы көрөм дейт экен да. Анан кайненеси айтат экен, сүрөттү эмне кыласың дейт экен. Реально ойлосоң, мынтип иш кылыш керек, акча табыш керек, мына малдар караш керек экен деп туруп аны макулдук бербей, ал окуя калат экен сүрөттү. Ошо мал чарба карайт экен, иштешет экен, акча табышат экен, ошонтип анан пенсияга чыгат экен, уже картайып калып, анын балдары, небелери бар экен дагы, анан уже иштей албай калып үйдө отуруп калыптыр. 72 жашында. Анан үйдө отуруп зеригип, эстеп туруп, мен кичинемде сүрөт тартканды жакшы көрөт элем деп туруп, ошону эстеп кетип, анда жөнө турбай сүрөт тартайын деп тарта баштады. Ар бир сүрөт тартып 2 жыл өзүнүн мындай сүрөттөрдү тартып өнүгүптүр да. Жакшы сүрөттөр тартып атып, ошонун бир сүрөтү $2 миллион сатылыптыр. Ошол өмүр бою фермада иштеп 2 миллион тапкан эмес да. Бул адамга берилген бул профессия, бул эми ал өлбөйт экен да, 70-ке чыкса да эсинде болот экен. Ал кеч эмес экен. Азыр үйрөнүп алсаңыз кеч калды, эми жаштар үйрөнсүн деп айтпаңыздар. Апалар бар, эжелер бар бул жерде, чоң байкелер бар. Мен де өзүм 41 жашында, мен эми баштап атам, биринчи класска отурдум дегенде.